Гүлнура Жумалиева. Мен сүйүүнү тандайм. Окуган Бермет Сыртбай кызы. 6-бөлүм. Кара булуттун катылган сыры. Күн кылкылдап уясына отурайын деп калган эле. Алыстан бийик мунаралары бой керген Суяб калаасы көрүндү. 9 жолдун тоомундагы Каганның кышкысын кыштай турган ордосунун бири жайгашкан соодагерлердин мекени болгон атактуу кала. Шаардын айланасын курчай, жоодон коргой турган, кеңдигинен үстүнө 2 араба баткан бийик дубал согулган, күн чыгышты карап турган темир дарбазаны кайтарган кароолдун атайын уруксаты жок бир тирүү жанды мындай кой чычкан жорголоп өтө албайт. Өзү болжогон күнү калаага жете келишкенине сүйүнгөн кара булут кароолго атайын уруксат белгисин көрсөтүп, шаардын күн жүрүш тарабындагы атасы Кабылдын эски үйүн көздөй жөнөдү. Алдынан чыккандар көп тааныбасын деп башына урулгон оромолунун бир учу менен бетинин жарымын жаап алды. Үстү темир чатыр менен жабылган Суябтагы үй баягыдай эле ээн экен. Ага удалаш жепирейе салынган үйдүн жанына жетип жетпей үн салды. Ой, ким бар үйдө? Үстүндөгү эски көйнөгүн уй чайнап кеткендей бырышкан кароолчу Жанузак кара булутту көрүп, кубана амандашып аттан түшүрдү. Аман эсен келип алдыңызбы, Бекзадам? Кара булут Жанузакты ээрчите үйгө кирди. Гербенден келген сайын кара булут бул жерге келип, жалгыз түнөй баштаганда башында Жанузак ичинен бул жерде эмне жумушу бар деп ойлочу. Анын бул суроосуна кара булут жоопту эбак эле камдап берип койгон. 1-2 жолу келгенден кийин Жанузакты жанына чакырып алып, ата-энемден кичине чагымда айрылгам. Бектин асыранды баласы болуп, ушул үйдө чоңоюп калдым. Кайда жүрсөм да бул туракты мекенимдей көрөм. Ушул үйдүн короосунан алынган бир уч топуракты белиме түйүп жүрөм. Непадам жолдон көзүм өтүп кетсе, башыма жаздап, кошо көмгүлө дегем. Деген анда жигит көзүнө жаш тегеренген болуп Жанузакка. Анан чын эле оозу болуп куруна илинген, ичине топурак салынган боз чыт баштыкты алып чыгып көрсөткөн. Момун чалыш туулганы ушул калаадан алыс чыгып көрбөгөн Жанузага жигиттин айтканы эп көрүнгөн анда. Ошондон бери Бекзадага карата сыйы ого бетер артып, ал жок болсо да үйдү аялы экөө зымылдата 3-4 күндө бир тазалап, короодогу чөптү чаап, жигит кайсы күнү келип калса да жатат деп төшөнчүсүн дайындап, күбүп, жайып карап турушат. Бекзадам, баары жайында, деди бул жолу да бүкчүңдөй баскан Жанузак. Жатаар төшөнчүңүз да дайын. Шам текченин үстүндө мен жоргону тейлейин. Аялга айтып кечки ашка бир нерсе камдатып келейин, деди бөйпөлөктөй бутунун учу менен басып. Эч нерсенин кереги жок, жаке. Кам санабай, тынч гана жата бериңиздер. Кантип жатып алабыз? Шашылышмын, аке. Эртең кайра Кагандын жайлоосуна жолго чыгам. Курултайга жетип барып калышым керек. Эртерээк уктайын, жанаракта шам шум этип алгам. Болуп туранда Бекзадам, кылчактаган күзөтчү артына кайрылып чыга берерде, анык токтоткон кара булут үйдү күзөткөнүңдүн акысы деп бир нече күмүш тыйын түйүлгөн жоолукту берди. Ага кошуп ийинине арта салып кирген куржунун көзүнө, анын үй бүлөсүнө деп камдай келген белегин дагы карматты. Күзөтчү Бекзаданын кербенден келген сайын марттык менен акча берип, анысы аз келгенсип алыстан ала келген белектерине бул жолу да аябай ырайын боз тамына кайтты. Ал узап кетери менен жигит текчеде турган шамды алып чыгып жагып бир топко отурду. Көз байланып караңгы түшкөн кезде гана темир тор капталдаган терезеден сыртты карап, эч ким жок экенине көзү даана жеткен соң короого чыкты. Үйгө катарлаш салынган, жайкысын отун койчу жайга акырын кирип, өзүнө гана белгилүү, үстүнө саман төшөлүп жыгач менен жабылган жашыруун ороону ачты.
карапаларга салынган алтын тыйындарды, ай туяк алтын күмүш жамбылар менен зер буюмдар ордунда экенин көрүп, койнуна каткан баштыгын алып чыгып, анын ичиндеги алтынын кап ортосуна чейин толгон кумарага салды. Иштерине алтын толтурулуп, оозу ылай менен шубалган үч карапанын боорун черткилеп, бир аз ыкшап кыймылдатып, алтыны ордунда экенине көзү жеткен соң гана эки көзү жылтырай ороодон акырын чыкты. Ороонун оозун жигин билгизбей кайра жаап, саман төшөп, анын үстүнө бир нече отунду тийгизгенден кийин гана шыбырт билгизбей жыла басып үйгө кирди. Кечки ат үстүндө жүрүп кыйналган жаны бут серппей уктады. Таңдын муздак сыдырымы денесин чыйрыктырган кезде гана ойгонду. Сыртка чыкканда чыгыш тарапта таң агарып, жалгыз гана сары жылдыз балбылдап турган экен. Бул жылдыздын көркөмдүгү менен ажайыптыгын кантесиң? Кайсы жолдо, кайсы жерде жүргөнүнө карабай, кара булут ар дайым элден эрте ойгонуп, ушул сүрдүү, бирок жаркыраган жылдызды карагандан тажабайт. Бул жылдызды өзүнүн сүйүктүүсү айбарчага окшоштуруп койгон негедир? Сүрдүү, муздак, ошол эле маалда жаркыраган ажайып. Анан ааламдагы бардык жылдыздар түн менен кошо кетсе дагы, сары жылдыз алда кимди күткөндөй жалгыз тура берет. Бир кезде туулган жеринен айрылып бара жатканда коштошуп калган сары жылдыз ушул. Бүгүн кара булуттун эсине эмнегедир аны кара көлөгөдөй ээрчи жүрчү армандуу бала чагы кайрадан түштү. Атасы Саябан Ыйык көлдүн жээгиндеги Кызыл Чеп деген жерде кара арабалуулар деген уруудан чыккан атактуу аскер башчы эле. Кара булут аны элес булас билет. Кара булут 4 жашка толгон кезде атасы аңчылыкка жүрүп, капысынан бийик жардан ат маты менен учуп кетип каза табат. Атасынын агасы Доодай Саябандан калган байлык менен мал мүлктү ээлеп, анын ордуна аскер башчысы Наамын Кагандын өз колунан алып, ага дагы көзү тойбой, анын жесири Ажарды өзүнө никелеп алды. Бирок бечер аял менен анын уулу Кара булутту кул ордуна жумшап, кылдан кыйкым тапса, кызыл камчыга алып сабап, Саябандын үй бүлөсүнө өзүнөн өзү өш чыкты. Кара булут кирели кечке Доодайдын кой эчкилерин кайтарчу. Кечкисин үстү башы самсаалап, туурдуганан жылдыз көрүнгөн эски боз үйдө сыз жерде бит басып кеткен сасыган көрпөнү жамынып уктаар эле. Күндүз кой жайганда жылаңайлак бутуна чөңөр кирип, анысы таң атканча сыздап оорутуп чыкчу. Апасы ара чалайын десе, анын дагы абалы аныкынан өйдө эмес. Доодайдын байбичесинин оту менен кирип, гүлү менен чыгып, боз үйүнөн карыш жылбай кызматын кылат. Ошентип бир канча ирет жай күзгө, күз кышка алмашты. Ошол каргашалуу күнү кой эчкинин арасынан бир эчки жоголуп, бул үчүн Доодай аны адатынча кызыл камчыга алып, ордунан туралгыс кылып сабады. Бети башы жанчылып, эки көзү шишип, эч нерсе көрбөй, ордунан тура албай, түнү менен жөөлүп, кулдар уктай турган жыртык боз үйдө 2-3 күн жатты окшойт. 3-чү күнү эртең менен апасы карып калган, бети териси сөөгүнө жабышкан арык чырай бир кечилди ээрчитип келди. Бул жолу кара арабалуулардын айылына Кудай жолуна чакырып келгендердин бир өңдөнөт. Бирде тарсалдардын, бирде бутпарастардын динине үндөп келген мындай кечилдерге айылдын эли көп унчугушчу эмес. Бир бечаралар даам берип койгула, ар кайсыны айтып акыр кетишет. Биз ата-бабадан калган динибизди тутуна беребиз деп айткан айыл аксакалдарына ынаган көпчүлүк алардын кебин угуп, кечилдерин сунган жыгач аяктарына даам салып берип, тынч гана айылдан узатып коюша турган. Кечил баланын тамырын кармап көрүп, өзүнчө күбүрөнүп, баш чайкап, бир саамга отурду.
Анан энесинин кулагына эңкейип бир нерселерди шыбырай макулдашты. Мени менен кетесиңби? Деди бир аздан кийин Кечил Кара Булутка. Ооба, деди араң жаткан Кара Булут. Апаңды кантесиң? Аман болсо атайланып казыгын табат, деди апасы эки жагын элтеңдей карап. Кечилим, бир амалын таап алып кетиңиз баламды. Бул жерде жүрсө таяк жеп атып, бир күн өлүп калат. Апасы ажар чечкиндүү аял эле. Кечил менен алдын ала макулдашып келген окшойт. Макул анда, балакай, мен сага бир дары берем. Кечке жуук өлгөн немедей уктап каласың. Коркпо, мен сени ойготуп алам, деди ал сырдуу карап. Кара Булут доодайдын чатырындагылардын бирөө жарымы көрүп калбасын деп күйпөлөктөгөн энеси менен шаша уша коштошкондон кийин Кечил берген даамы кыйгыл дарыны ичип жиберди. Чын эле кечке жуук колу буту муздап, денеси талыкшып, жүрөгүнүн согушу дагы жайлап, акыры деми да чыкпай калды. Түн кирип жылдыз толгон маалда боз үйгө уктаганы кирген кулдардын бири Кара Булуттун өлгөнүн көрүп, доодайга кабарлады. Иттин гана баласы, эки чапкан камчыны көтөрө албайт. Итке ит өлүм, деди ызыранган доодай. Эртерээк алып чыгып көмүп салгыла. Ата бабанын мазарын булгабай, өзүнчө кайкынын белиндеги жакырлардын мазарына көмгүлө, деди мандаш токунуп отурган калыбынан жазбай бурк айтып. Эки кул баланын тыртыйган арык денесин жыгач замбилге көтөрүп, кайкынын белиндеги мазарга келишкен кезде түн каракчасындай көрүстөндөрдүн арасынан капкара болгон сөлөкөт көрүндү. Кулдар көзүбүзгө көрүмчү көрүндү деп ойлоп, коркуп кетишип, алды артын карабай качышты. Көрүмчүдөй болуп капкара кийинип алган Кечил мани Кара Булутта апасына берген убадасы боюнча бул жерде атайын күтүп отурган. Баланын оозуна бир-эки тамчы суюктукту тамчылатып, ойгонушун күтүп отурду. Кара Булут таң сүрө баштаганда ойгонду. Кечил аны ээрчитип, аса таягын таянып, өзү артта калган жолдошторуна жетиш үчүн илкип калкып жолго чыгышты. Таң шапааты согуп, асманда жалгыз балбылдап жанган сары жылдыз менен толкундары жээкке урунуп, акырын чайпалган ыйык көл бала менен коштошуп кала беришти. Кара Булут Кечилдерди ээрчип, канча жерди кыдырды белгисиз. Акыры көп убакыт өткөндөн кийин Тибеттеги Ажидар деген тоого барып, Кечилканада жашап калды. Кечил мани аны өз баласында карап, Агван деген жаңы ысым берди. Мани бул дүйнө менен чын дүйнөнүн илимин терең билген адам эле. Колунан келсе жакшылык жасайын деп гана турчу. Кара Булуттун апасына дагы ошон үчүн жардам бергенин кийин айтты. Балага кагаз бетине жазганды, ага кошуп жадыгөйлүктүн кээ бир сырларын үйрөттү. Анын бири Тибетте жашаган топоздун ашказанынан алынган кара ташка дуба окуп, Акчайдын күнү кар жадыра турган жайчылык өнөр эле. Канчалык туулган жерине кайтайын десе да, Кара Булут илимге кызыгып отуруп, арадан 10 жылдай убакыт өттү. Бир күнү Манил Кечил ооруп, Кара Булут аны күнү түнү бакты. Көзүн ачкандан кийин Мани аны жанына отургузуп кеп баштады. Агван, өзүңдү баламдай эле көрүп тарбия бердим. Ак кызматыңды сен да кылдың. Алыскы теңир тоодо калган энең эмне күндү көрдү экен деп мен да көп ойлодум. Бирок сени ага кайтарганга буйра турган күн келбеди. Мен төбөлүк сапарга чыккан отурам. Ошондой аян көрдүм. Жакшы ит ээсине сөөгүн көрсөтпөй өлөт деген кеп бар. Мен да сөөгүмдү эч кимге көрсөтпөй, алыс сапарга кетем. Сага айтаарым, туулган жериңе кайтып бар. Байыркы китептерде жазылгандарга караганда, жакында алыскы бир кумдуу чөлдө адамзатка келчү акыркы пайгамбар төрөлөт. Же буга чейин төрөлдүбү ким билет? Пайгамбардын төрөлүшү менен жумуру баш адам пендесинин жашоосунда зор өзгөрүүлөр болот деп айтылган китепте.
Анын жел аргысы сенин мекениңе да жетет. Сага айтарым, туулган жериңе кайтып бар. Жан адамга да жамандык кылбагын. Жамандык айланып келип эле өзүңдүн башыңа келет. Жан түбөлүктүү, акыры жасаган жамандыгыңдын арылмайын тазалана албайсың. Мен сага үйрөткөн өнөрдү эч кимге айтпай ичиңде сакта. Жана эч качан колдонбо. Напсиңе азгырылып кетип, бирөөгө зыян кылам десең, сыйкырдын кусуру урат, деди Мани, сүкүт сала отуруп. Мен аларды бир ишке жаратпасам, ушунча жылдан бери эмнеге аны өнөр катары үйрөндүм, деди Кара булут. Кокустук деген эч качан болбойт. Сен кокустан эле мага кабылып, анан бул кечилканага келип, бул өнөрлөрдү үйрөнүп калсаң, демек Теңирдин сага жүктөгөн тапшырмасы бар, деди кечил. Ал кандай тапшырма? Мен аны билбейм. Ал ар бир адамдын өзүнө гана мезгили жеткенде маалым боло турган купуя сыр. Ошондо мен азыр эмне кылышым керек? Сен бүгүн кечтен калбай жолго чык. Туулган жериңе кайт. Апаң сени жол карап күтүп жүргөндүр. Аны таап, кара жердин боорун тилип, аштык эк. Ага жарабасаң, боз чопону отко бышырып, кыш куюп, усталарга кошулуп сепил кур. Кыскасы, маңдай териңди агызып, жандуу макулукка зыян кылбай, тынч жашоонун камын кыл. Мен жадыгөйлүк кылып жамгыр жаадырганда, жылдыздарды карап ырам ачып, кагаз бетине жазылган жазууларды окуганда, чөптүн сырын айтып, табыпчылык кылганды билем. Бирок бул мага аз. 7 кабат көктүн сырын билип, илимди дагы тереңдетсем дейм, деди Кара булут көжөрүп. Андай илимди үйрөнгөнгө бир өмүрүң жетишпейт. Илим алганга сенде токтоолук жок. Шашып чечим кабыл аласың. Быйыл менин эсебим боюнча 16га чыктым. Ичиңде от күйүп турган өрт кезиң. Бара-бара анын калаар деп ойлойм. Анан калса, ичиңде кегиң бар. Анын баарынан арылып, жан бүткөндүн баарын кечиришиң керек. Ошондо гана башка илимдердин сыры сага ачылат, деди Мани. Мени антип кубалабаңыз. Башкечилдин бөлмөсүнө барып, ордумдан жылбай отуруп, тооп кылып, сиздин ден соолугуңуздун жакшырышын тилеп, бутканадан дуба кылайын, деди Бозулан. Ошентти да кечилканадагы жыгач эшикти шарт ачып чыгып кетти. Тоопканада бир нече кечил Ом Мани Падме Хум, о лотос гүлүндө жаркыраган Бермет дешип сүкүт салып отурушкан экен. Аларга кошулду. Канчалык чаалыгып турса да, ошол түнү кирпи кирмебей сүкүт кылды. Эртеси Манини алар жашаган бөлмөдөн таппай калды. Издеп чыгайын дегенде, Намган деген баш кечил аны тыйып койду. Манини жайына кой, ал гайып болуп кетти, деп койду ал тим гана эч нерсе болбогондой. Устасы чын эле гайып болдубу, же сапарга чыгып бир жерден жан таслим болуп сөөгү карга кузгунга жем болдубу? Кара булут биле албай тынчы кетти. Ары урунуп, бери урунуп, акыры мекенине кайтууну чечип, бир айдан кийин гана тоо башындагы кечилкананы таштап жолго чыкты. Түздүккө түшкөндөн кийин кербендерге кошулуп, улуу кербен жолу менен сапар алып, айлап жол жүрүп, өзү ыргайдай, бити торгойдой болгон кезде Теңир тоодогу Ыйык көлгө жетти. Кара араба уруусунан кара алачыктары тигилген айылынан аны эч ким кучакчая тосуп алган жок. Эч ким тааныган да жок. Алыстан келген бир кечил экен деп ойлошту. Айыл четине тигилген алачыкка түшүп, мейман болду. Алачыкта жашаган улгайган карыяга өзүнүн тек жайын айтып берди. Апасы тууралуу сураса, аны бир канча жыл мурда агасы Доодай сабап жатып өлтүргөнүн угуп, жүрөгү тилинди. Карыя Сайбан Баатырды дагы байлыгын ээлеш үчүн аңчылыктан Доодай жардан түртүп ийип өлтүрткөн экен.
деген кептер уруунун арасында айтылып жүргөнүн шардана кылды. Муну уккандан кийин кара булут жети өлүп жерде калса да доодайдан өч алууга өзүнө өзү ант берди. Кара булут кайкы белдеги мазарда апасы көмүлгөн жерде сураштырып барып таап, көз жашы тыйылбай көпкө ыйлады. Бир канча күндөн кийин ойлонуп отуруп, кара арабалуулардын айылына кайтып келди. Доодайды таап, кегин алсам деп көксөдү. Доодай өзүнө жакын деген жекче атын алып, тоо башындагы жайлоого көчкөн экен. Кара арабалардын колунда жок, жарды жакыры аштык эгип жакада калыптыр. Кара булут доодайдын тоонун жайпак жерине, боз үйлөрү тигилген айылына барса, агала сакал болуп карыган доодай неберелүү болуп бешик той өткөрүп жаткан экен. Ызага муунган кара булут баштыгынын кара ташын алып чыгып, сууга байлап, жайчылык дубасын окуп, ак чайдын күнү доодайдын айылына 7 күн бою муз аралаш кар жаадырды. Айылда жут болуп, адегенде мал жаңгырылды. 7 күндүк кар аралаш жаагандан кийин суулар ташкындап, күркүрөп, сел каптап, сеңирге тигилген доодайдын бала чакасы менен өзү жашаган боз үйлөрдү мал жаны менен кошо агызып кетти. Доодайдын тукумунан тирүү бир жан калган жок. Кегимди алдым деген кара булут жакага келип, бирок жүрөгү тынчтана албады. Жолго чыгып, алдынан чыккан биринчи кербеңге кошулуп, бет алган жагына жүрүп кете берди. Кытайга бара жаткан жолдо кербеңге каракчылар кол салды. Кара булут кылыч чабууну дагы жакшылап үйрөнгөн эле. Каракчыларга каршы ал өнөрүн колдонуп, катуу кармашты. Кербенди кайтарып бара жаткан күзөтчүлөрдүн катуу каршылыгына кабылган каракчылар анда алап качып жөнөштү. Кербен башы Кабыл кыргыздын атактуу баатыр экен. Баатыр эле эмес, эл башкарган Кагандын кара көздөй иниси экен. Кабыл баатыр баланын ата тегин сурап, жанына ээрчитип алды. Кытайдан кайра суяпка алып келишкенден кийин жанына кызматчы кылып дайындады. Кара булут билими жана акылы менен Кабыл баатырдын көңүлүн ийгерди. Ата-энеси жок экенин уккандан кийин кара булут бозуланды аяп, өзүнө бала кылып асырап алды. Ошентип Кабыл баатырдын асыранды уулу болгондон кийин кара булуттун төбөсүнө күн тийип, багы ачылды. Ошондон кийин кыйынчылык дагы көргөн жок. Кабыл аны өзү теңдүү бозуландар менен машыктырып, жоокер өнөрүн үйрөттү. Кагандын кызы Айбарчаны ошол жоокерлер менен машыккан жерде алгачкы жолу көрдү. Кара булут Айбарчанын агасы катары ат жалында тизгин кагыштырып эр жетти. Кабылбектин баласы катары санашкандыктан кара булут Бекзада атыкты. Шыңга бойлуу, кара көздөрү балбылдап оттой жанган, кең далуулуу сүрүнөн адам жалтанган эр жигит болуп бой тартты. Мына эми Кабылдын инеси Кут Темирбектин кербен башы катары Кытайдын Суй-Су айлесинин борбору атыккан Чанаанга, түрктөрдүн Ордо калаасынын бири болгон Бешбалыкка, андан бери карай Какшаал, Кара шаарга, жайыкка түшкөндө Чач менен Букарага, Византия менен Персиянын шаарларына чейин таанылып, кадыр күтүп калган кези болчу.